Assalamu alaikum. Cuma marek bolsun. Buga чейин кармаган оразалар Алла Таала кемчилсиз кабыл кылган болсун. Айт марек болсун. Бүгүн камча кылышаш кайрылуу жасаптыр. Буга чейин кимдин акысына кирген болсом же туура эмес мамиле кылган болсом, улуу ораза айт күнү кечирим сурайм депчи. Чынында мен жеке өзүм айтат элем. Будан бир нече жыл мурун мен камалганда, атама байланыштуу камалганда, камалып, кийин чыккандан кийин камча кылышаш өзү кабыл алып, туура түшүнөсүң дегенде мен айткам, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болсо мен туура түшүнөм, бирок мени негизсиз камадыңар, актап койгула депчи. Сенин ишиң бүтөт деп убада бергенсиз өзүңүз. Бирок кийин ишим бүткөн жок, кайра тескерисинче соттоп койдуңар. Анан эми атам камакта отурган үчүн макул деп, баягы акыретте бул Алланын алдында эсептешем деп акыретке коюп койдум эле. Бирок бүгүнкү кайрылуңузду көрүп бир чети кубандым. Туура мусулман кечириш керек. Алла Таала кечиримди боорукер зат. Анан кантип биз пенде бири-бирибизди кечирбейли. Бул кечиримдик жасыкпат. Ошон үчүн мен сизге камча кылышай ушу акыретке калтырган акымды кечирдим. Себеби актайбыз, сен ишиңди бүтүрөбүз деп туруп соттоп койгонсуңар. Кийин уксак, аксыда кайсы бир кандидаттын жолун тазалоо үчүн ошондой соттоп койгонуңарды уктум. Балким чын, балким жалган. Бирок кийин шайлоо бүткөндөн кийин дагы бир нече кайрылсам, жооп болгон жок, жооп бербедиңер. Бирок өзүңүз айттыңыз эле, сени актайбыз, эми туура түшүн деп. Ошон үчүн бул ушул маселени мен акыретке коюп койдум эле. Бүгүнкү кайрылуңуздан кийин мен кечирдим. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Улуу күнүндө, улуу айт күнүндө кечирели бири-бирибиз, кечиримдүү бололу. Алла Таала кечиримдүү зат. Пенде менен пенденин ортосундагы акка мен аралашпайм дейт Алла Таала. Пенденин кечирмейин, Алла Таала кечирбейт экен. Кечиришип жашайлы, кечиримдүү бололу. Бул бир. Экинчиси, мен дагы ушу ачуу үстүндө, балким таарынычтын үстүндө сизге кандайдыр бир туура эмес сөздөрдү айтып алган болсом, жеке акыңызга кирген болсом, мен да кечирим сурайм. Бар болгула, аман болгула, кечиримдүү бололу. Камча кылышаштын иштен алышы боюнча эл алып келиш керек болчу. Кайра эл чечиш керек деп ойлойм. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Söz Камчыбек Ташиев жөнүндө болмокчу. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер.
социалдык сеттерде Камчыбек Ташиевке каршы аябай көп чектен ашкан комментарийлерди окуп алып жатам. Андан сырткары өзүңөр көргөндөй социалдык сеттерде өзү айтып жатат, жала жаап ушундай видеолор чыгарып жатат деп. Мен мусулман бир тууган катары Камчыбек Ташиевди менен болгон жана ошо көргөндөрүмдү айтып берейин. 98-жылы мен Камчыбек Кыдыршаевди өзүм издеп барганмын. Ал жылдары мен Нур деген частный телекомпанияда оператор, кабарчы болуп иштейтем, редактор болуп. Ошол жылдары, ошо 90-жылдардын аягында, 2000-жылдары коммерческий телеканал ушундай саясат түштүктөгү саясатчыларды, мартабалуу саясатчыларды жана бизнесмен, бай бизнесмендерди биз эфирге чагылдырып чыгарып, өзүбүздүн жана товарларын, продукцияларын рекламалап турат элек. Мен өзүм Камчыбек Кыдыршаевди издеп таап баргам. Ушундай бизнесмен бар дегенден издеп таап баргам. Мелкомбинат деп коет, Сымыгородок жакта өзүнүн офиси бар экен. Барсам, Камчыбек Кыдыршаевич балдарына, кол астында иштеген адамдарга чогулуш өткөзүп жатыптыр. Анан чогулушун бүтүрүп мени кабыл алып экөөбүз сүйлөшүп отурганбыз. Кудай берген бай киши экен, ошондо элечи элестеткиле 98-жылдар эл аябай кыйналып жашаганда Камчыбек Кыдыршаевич бай киши эле. Кийин ошо Жалал Абад областындагылар жакшы билет. Камчыбек Кыдыршаевичтин аябай көп Томас деген бензоколонкалар бар эле, бензин саткан заправкалар көп эле. Кийин саясатка киришип кетти, депутат болду, министерстводо иштеди, генерал болду. Андан кийин дагы саясаттан четтеп калды 6-7 жыл чагымда. Анан мен микрорайон Көк Артушы Манас шаарында бир күнү айтып калышы жок жакта аябай каттуу өрт чыкты деп. Анан ошо өрт өчүрүүчүлөр барып аябай кыйналып өчүрүштү деди. Көрсө Камчыбек Ташиевдин нефти базасы өрттөнүп кеткен экен. Бул ушул 7-8 жыл мурда болгон окуя да. Булар мурдатан эле мен агасы, ниниси Шайырбек Ташиев менен чогуу бир кечке жүргөм. Агасын жакшы тааныйт элем, жана 7-каналда буларды койсо керек эле. Булардын дагы башка бизнестери бар деп да укчу элем да, көп кайрымдуулуктарды кылчу эле, элдерге аябай көп жакшылыктар кылат эле. Камчыбек Ташиев айтат го жана мага мен байлыгым жетиштүү деп. Мындайча айтканда мен булардын байлыгына көрүп таң калгам. Жомоктоодо үйлөрдө мурдатан эле жашайт эле буларчы. Мындайча айтканда уматтуу колунан ошо бизнесин жолун билген кыйын мындай киши эле. Анан саясатка келип кече күнү дагы чек ара маселесин чечип берди. Алхамдулилlah, мына досум менен Садым Нуркожоевич менен уюшкан кылмыштуу топторду, балталарды өзүңөр күбө болуп жүрдүңөр. Мынакей Кыргызстан боюнча мектеп, садик, университет бүт бардык тармакта коррупция менен күрөштү, мите курттарды кустурду. Эми ошолар ошонун туугандары, ошо коррупционерлердин ошолардын туугандары каршы комментарий жазып атат деп ойлоп жатам да. Андан сырткары мисалы бирде таксиде барасак, маршруткада бир аял айтып калды, менин жеңем дейт паспорт столдо иштеп күнүнө 20 000 сомдон взятка алып турчу экен да. Элестет эми. Мен ошондо таң калып эсепте айына 500-600 000 ошо Кыргызстанда туруп паспорт столдо иштегенде ушундай пара алчу экен да деп ушунчалык таң калгам да. Америкада трак минген мигранттар да канча акча албайт эле да. Эми канча айдоочулук көлүктөр сатылды, канча дипломдор сатылды, кандай гана коррупциялык иштер азыр ошонун баары токтоп калган болчу. Бул киши аябай жакшы иштеп жаткан. Эми бул эки досту Кудайым ынтымак берип, кайрадан ошо Оштун мэри Жеңиш агабыз, Токторбаев, ушулар баары биригип кайра иштеп келсе Кыргызстан жакшы эле тез эле өнүгөт го деп ойлойм да. Кайра Кудайдан болуп жарашып калсачы. Ошо бир тууган мусулман катары Камчыбек Кыдыршаевичти мен жакшы инсан деп билем, Кудай кааласа.
Эгерде мен ал киши бүт туугандарым менен туура эмес иш кылсам, мыйзам алдында жооп берсин. Бирок мен билгенимди айтып жатам, булар мурдаттан аябай кыйын, бай бизнесмен, үй бүлө. Ошону айтып коеюн дегем. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.